What's up everyone, hope you're all doing okay. Today in this video I'd like to go over the differences between regular and irregular verbs. Саламатсыздарбы, бүгүнкү видеодо биз туура жана туура эмес этиштердин ушул принципиалдык айырмасы тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе баштайбыз. So, we have the base form. Yeah, the base form. So regular verbs, base form, irregular verbs, base form. Tuura жана туура эмес этиштердин базалык формалары бар бизде. Мисалы үчүн, бул жакта мен экөөнү алдым, бул жактан экөөнү алдым. Мисалы үчүн базалык формасы туура этиштин work, да? Экинчиси эмес, например. Ушун эле өткөн чагы биз билебиз, өткөн чак кылыш үчүн, past simple кылыш үчүн жөн эле id'ни кошуп койсок, past simple болуп калат, Бул себеби туура этиш. Бул ушул эрежеге баш ийет. Worked. Туура эмес этиш. Ал бул эрежеге баш ийбейт. Мисалы үчүн, бул эрежеге баш ийгенде бул жерге өткөн чагына it эмес, eated деп койсок болот эле, Баш ийбейт, ошондуктан буну жатташ керек. Eat, ate болот, өткөн чагы ate. Dime, past simple, ate болот. Eaten. Жобосун flyдын dime, past simple, flew болот. Flew. Муну просто жаттабаш керек. Flied болбойт да, flied деп иди кошпой албайбыз. Okay? Дагы бир өтө маанилүү жери бул past participle. Past participle бул perfect tense'терде колдонулат. Perfect. Биз present perfect темасын өтөбүз. Жакында ошол темада силер түшүнөсүңөр, что past participle ошол жерде колдонулат да. Азыр мисалы үчүн кичинекей мисал кылып айтсам, мисалы үчүн present perfect'ин формуласы мондай да. Have plus past participle. Have plus past participle. Бул формуласы. Daim have болот, анан буга past participle кошобуз. Демек, этиштин past participle булар бул да. Туура болсо мондай, туура эмес болсо мондай. Билесиз да? Туура эмес, туура этиштер бар. Ошондуктан туура этиштери оңой эле. Жөн эле id'ни коюп коебуз. Өткөн чакта дагы past participle дагы id кете берет, монтипчи. Id. Себеби бул туура этиш. А туура эмес этиш бул кайрадан эле жатташыбыз керек. Eat, ate, eaten. Уже past participle, eaten past participle, eaten болот. Flyдын past participle, flown болот. Ошондуктан муну просто жаттабашыбыз керек. Чоң бир список бар. Ошол туура эмес этиштердин список бар, ошону жаттабашыбыз керек. Өткөн сабактардын бирөөсүндө, мисалы үчүн past simple'ды мен түшүндүрүп атканда, мен айткам, өткөн чакта туура эмес этиш экинчи могул жерде экинчи столбикти колдонот. Экинчи столбик, үчүнчү столбик, экинчи столбикти колдонот. То есть past simple'ды колдонот. А эми келерки сабактарда биз perfect'ти карайбыз. Мисалы үчүн present perfect'ти карайбыз. Ошол жерде уже past simple эмес, past participle колдонот. И анын дагы өзүнүн формасы бар. Аны дагы жаттабаш керек.